Саламатсызбы, Камчыбек Кадыршаевич? Алгач ошол кечээ күнгү постуңуз тууралуу айта кетсеңиз, коомчулукта бир ар кандай өңүттү талкуулап жатышат. Ал жерде менин убактым аз калды, үлгүрүшүм керек деген сыяктуу сөздөрдү да жаздыңыз. Бул эмнени түшүндүрөт? Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мен кечеги чыгарган ушундай маалыматта анда эч кандай эки ача пикир калтырышы мүмкүн эмес да. Мен муну ачык айтып атам. Ачык бардыгын коомубузга жетсин деп. Ушуга чейин деле көптөгөн биз маалыматтар, көптөгөн жумуштарды аткарып кетебиз, баарын биз жабык түрүндө аткарып келебиз да. Эми аткарылып аткан жумуштардын отчету боюнча, башкасы боюнча айтып отура турган болсом, бул узун сабак. Аны элибиздин көпчүлүгү көрүп отурат. Негизги жыйынтыктары чыгып отурат. Ошондо ага мен токтолбостон сиздин сурооңузга түз жооп берейин. Негизи ушул суроону мага да көп беришти. Мен да мындай тааныш тамырларым көп да. Эмне үчүн убакыт аз калды? Эмнеге убакыт аз калды? Өзүңүз личный өзүңүз жөнүндө айтып атасызбы деген да сөздөр болуп атат да. Муну айтышка туура. Мен өзүм жөнүндө айтып атам муну. Себеби бул баардыгы жумуш менен байланышкан. Мен жеке турмушумду бул коомчулукка алып чыга албайм, бирок жумуш менен байланышкан да. Себеби дегенде жумуш иштөө убактысы ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин башкаруу убактысы менде деле азайып атат да. Менен бул жерде мындай төөлүп отурбайм да. Туурабы? Мен бул жерде бир 10-15 жыл отурайын деген отурбайм да. Отурайын деген оюм болгондо деле андай мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн эмес да. Мына билинбейли 2,5 жыл убакыт өтүп кетти. Демек, биз шашышыбыз керек. Биз баардык пландалган жумуштарга үлгүрүп калышыбыз керек. Анан мени көпчүлүк айтат, ушул суроону эле берет. Мен бир жумуштарды аткарып атканда мамлекеттин кызычылыгына бир жумуштарды аткарып, бирөөлөрү суранганын аткарбай койсом, жакын досторум деле айтат да. Сенен бул жерде эмне вечно отурмаксыңбы? Сенен бул жерде эмне ушунча көп отурам деп ойлоп атасыңбы? Жардам берип койсоң болот эле, ушуну чыгарып койсоң болот эле. Тияк бияк деген сөздөрдү айтат да. Мен аларга да айтам. Туура, мен бул жерде вечно отурбайм. Мен бул жерде көп ондогон жылдар отурайын деген оюмда жок. Бирок мен отурган убагымда ушул жерде, ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети башкарып аткан маалда көп нерсеге үлгүрүп калышым керек. Мен коррупционерлердин тамырын кыркышым керек. Бандиттердин тамырын кыркышым керек. Мамлекетке зыянкечтердин тамырын кыркышым керек. Мен жумуштан кеткенден кийин ошол адамдар мага эле эмес, коомубузга дагы зыянын тийгизе албай турган болуп калыш керек. Мына ушул убакыт аз калып атат. Күндөн күнгө убакыт азайып атат. Себеби бүгүнкү күндө мына мен иштөө режимин айтып койсом, мен үчүн ар бир саат өтө кымбат. Кымбат саат. Убакыт кымбат. Күнү түнү тынбай өзүм да иштеймин, менин кул алдында кызматкерлерим да иштейт. Туура биздин УКМКнын ичи деле өтө эле мындай идеальный болгон деп айта албаймын. Бул жерде деле өтө мына кыйын болчу. Азыр тазалап ордуна коюп, баардык функциясын ордуна коюп олтуруп, мен ойлойм кыйла жакшырып калдык.